Ошмуда окуган 21 жаштагы студент кыз ушул жылдын 26-ноябрь күнү кечинде курбусуна жолугуу үчүн жолдо баратканда ага белгисиз эркек киши унаасы менен токтоп көздөгөн дарегине жеткирип коюуну сунуштаган. Жаман окуядан кабары жок кыз анын автоунаасына чыккан. Жабырланган кыздын айтымында өзүн Канат деп тааныштырган бала ИИМдин түштүктөгү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын ыкчам кызматкеримин деген. Ал жаш кызды автоунаасына чыгарып, анын курбусунда алардын катарына кошулуп, шаар айланып эс алууну сунуштаган. Арак ичип жүрүп, мас болуп калган эле. Анан жолдо бизге бейтааныш эле мындай бир жолу көргөн бир таанышыбызды көрүп калып, мына баягындагы байке го деп калсак, ал тааныйсыңарбы деп кеткан машинасын токтотуп, кайра артка айдап, аны тааныйт экен, кандайсыздар учурашкан да. Анан силер ушуга окшогон чоң адамдар тааныйт экенсиңер да деп бизге мына ошто иштеген чоң адамдардын атын айтып, мен ошол жерде иштейм деп өзүнүн ишканасына алып барган. Губопто иштейт экен, ошол жака алып барып, ушул жерде иштейм деп чоңдордун атын айтып, ошолордун үстүнөн бизге заявление жазып бергиле, менин боюмда бар дегенден биз аларды тааныбай билбейбиз, антип арыз жазбайбыз дедик. Канат кыздарды автоунаасына салып алып, өзү иштеген уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгына алып келген. Кыздын айтымында ал унаа айдап баратып, ичимдик ичип жүргөн. Анын мас абалга келгенин көргөн кыздар унаадан түшүп, такси менен үйүнө кетүүгө аракет кылышат. Бирок ыкчам кызматкер ал кызды таксиден сүйрөп түшүп, өз унаасына салып, белгисиз тарапка айдап жөнөйт да өзүнүн арам оюн ишке ашырат. Ошол убакта мен ошо тешик ташка жетип токтоп, ошо жолунда адресин деле билбейт экен баягытын. Күч колдонуу менен ошо ал эркек болгон үчүн ага күчүм жеткен жок. Сордуктап салды. Кийин сиз органда иштейсиз го, андай кылбаңыз, наоборот, сиз жардам беришиңиз керек го деп айтсам, жагыма чапкан. Кийин кийимимди чечип салып, машинадан түшпөйм, кете бер деп ошентип бакыргандан, ладно мен кетем, кийимимди кийип алайын деп машинасынан түшүп, кайра кетип аткам. Аркаман чуркап келди. Анан мен аны алаксыз максатында көңүлүм айланып атат, ушул жерге отуруп кусуп алайынчы десем, келип жагыма тепкен. Сен качып кетасың деп. Ошол жерде бакырып, адам жасабаган нерселерди жасатып, өзүнүн жыныстык мүчөсүн оозума салып, мен салбайм десем дагы чапкан жагыма. Окуя шаардагы Тешикташ базарынын жанында түнкү саат 1ге жакын болгон. Ал зордуктагандан кийин курбусу менен СМС аркылуу жазышып, милиция менен тезинен келип калуусун суранган. Окуя болгондон кийин ал 28-ноябрь күнү гинекологиялык экспертизадан өткөн. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Милиция кызматкеринен кордук көрдүм деген кыз шаардык прокуратурага арыз жазды. Шаардык прокуратура бизге маалымат берүүдөн баш тартып, эшигинен ары киргизген жок. Маалыматтарга караганда окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголо элек. Бизге эмне болду? Бизге азыр чыгат жана. Биз ИИМдин түштүктөгү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Малик Нурдиновго бул окуянын чын бышыгын билүү үчүн кайрылып, тилекке каршы өзүнө жолуга албадык. Бирок бизге телефон аркылуу айткан сөзүндө анын кызматкери кызды куру доомат кылып жатат деп айткан. Мен азыр интервью бербей эле коем, бирок иликтөө сразу эле башталган. Ал кыздар ушундай постанова кылып жүргөн кыздар экен, мага душмандык кылып атышат булар. Атайлап эле мен кантип эле ошентейин ишке алып келип кантейин деп. Кызматтык иликтөөнү биз жүргүзүп, ошол материалдарды эмеге берип койгонбуз азыр. СБУбуз бар өзүбүздүн, внутренний. Ишибиз козголгон эмес. Пока ошо прокуратурага кече балдар жөнөтсөк, козголо эле экен, прокуратура козгобоптур пока. Мындай далилдеш керек экен да, муну атайлап эле артыма түшүп атышат деп атпайбы. Эми 2-3 күндөн кийин такталат го, биринчи күндөн козголот же болсо такталганда анан биз ачыкка чыгат го вообще. А так сразу эле бизде андай эмелер, ондай кызматкерлерди мен защищать да этпейбиз, мындай кылса жооп берет да башы менен. Күч колдонуу менен зордуктоого кабылдым деген кызга дарыгерлер шаардык ооруканада дарыланууну тапшырма берген.
Ош шаардык милициядан кабарлагандай, жыл башынан бери зордуктоо фактысы боюнча 66 учур катталып, анын баарынын бети ачылган. Бул өткөн жылга караганда 7 фактыга көп. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары.